Саламатсыңарбы окуучулар? 3-Б классы кыргыз тил сабагы. Ишмамбет Кендирбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин башталгыч классынын мугалими Юшекенова Гүлмира Курманкалиевна. Сабактын темасы 79-сабак кайталоо сабагы. Сабактын максаты билим берүүчүлүк. Акыра менен коделек текст менен таанышасыңар, мазмунун түшүнүп, көнүгүүлөрдү аткара аласыңар. Өнүктүрүүчүлүк. Тексттин мазмунуна карата талдоо жүргүзөсүңөр. Тарбия берүүчүлүк. Өз ойлоруңарды эркин жана ырааттуу баяндоого үйрөнөсүңөр. Сабактын жүрүшү. Акыра менен коделек. Алыскы Африка деген жерде, кулак угуп, көз көрбөгөн чөлдө абдан тентек бир коделек жашады. Бир күнү ал оюн салып бара жатып, Акырага жолукту. Анын асман тиреген узун мойнуна таңыркап минтип сурады. Акыра, сага мынчалык куркуйган узун мойундун эмне кереги бар? Акырага коделектин суроосу жакпай калды. Аны билгиң келсе жүр, артымдан ээрчи, деди ал кыжырданып. Коделек Акыраны ээрчиди. Акыра алдыга түштү. Экөө кайдадыр бир белгисиз тарапка жөнөштү. Көп өтпөй какыраган чөлгө да жетишти. Анан алар чөл аралап жүрүп отурушту. Өздөрү абдан чарчап, карындары ачты. Бир кезде жашыл десе жашыл, бийик десе бийик өскөн жалгыз даракка туш болушту. Акыра мойнун созуп, жалбырак үзүп жеди. Бак, абдан даамдуу жалбырак тура, деди ал коделектин шилекейин агызып. Аны көргөн коделектин оттогусу келди. Анда эмесе балдар, китепке көңүл бурабыз. Биринчи көнүгүүдө тексттин мазмуну боюнча чыгарманын картасын баяндап, жазып жибересиңер. Экинчи көнүгүүдө тексттен эң кыска жана эң узун сүйлөмдөрдү туура жана таза көчүрүп жазасыңар. Үчүнчү көнүгүү жаңылтмашты жатка айтасыңар. Төртүнчү көнүгүү ата-энелериңер менен жомокту ролдоштуруп окуйсуңар. Бешинчи көнүгүү ырды жаттап, дептериңерге сулуу көчүрүп жазасыңар. Аткарган тапшырмаңардын баарын жөнөткөндү унутпагыла. Саламатта калгыла.